Yerlerin perişeni var orada. Kimde? Şuralarda. Qanday nega жомокту айтып атасыңар? Мына мен силерге кече күнү Караган районунан алган эмен айтып берейинби? Кандай кылып алып атабыз, кайсы жол менен? Ким мына маданият бөлүмү, кара суруң бөлүм башына ким укук берди мындай кагазды бере тургандай? Жок, билетте бирок кайер. Реестр жок, бул билбейт кайсы жер. Каяктан билет? Жайыт жердин ичинде мындай эстелик бар. Эде силерге дагы негизги эме күнөө силерде дагы. Биз салыкты чогулта албай ооралып атабыз, туурабы? Салыкка чыкпай атабыз, башка болуп атат. Ар кайсы жактан издеп атабыз акчаны. А силер турган эмелерди чогулта албай атасыңар. А бул бир эле иш кана. Ишкерлерден? Ишкерлер olmaz. Экөөңөр, а? Так, ишкана боюнча кайсыл документтер бар? Вакуумuz tuttur öldür ayısın. Aksiyonun ayısın. Жок, сиздердин колдо кайсыл документтер бар? Bulardan ne var ki şunu bileyim de oturacağız. Az geçen de çok tek duruyor, çok duruyor. Şu çok tekende baylanışlar özlerine numarayla oturacağız. Arkitektura başka dokumenti çok tek duruyor. Hem bu süreçlerden bulunması arkitekturdan hiç kanday dokument bulunmaz. Başlangan mesela aytıklarda az duruyor. Geçen televizyonda hoşluğunda sizler çağırıyorsun ya, başka dokumenti çok tek duruyor. Altıramaz da altıran ne var? Birinçiden al yerge, o yerde rastlışon nime kılatıran bu sonra, trebut edip duran bu sonra, birinçiden sizler dokument kuruluşunda hadayan çakırlarla hatta içine tutuştuğunuzda geldi. Adılan bilip böyle dokument jokken degen malumatla koyuyorsun yani. Adıda şurada arkitekturdan sorayım da adı şu arkitektura kim? Bilerim. Şu ne dokumentleri yok koymuşsa, bu size özünüzün malumatını ayıp koyun. Neleri var, neleri Siz bizge berген жаңы ишкердин керектүү документтерин биз тактап чыкты. Бизге буга чейин арыз жазылган экен, ошол аталган жердин съемкасын кылышкан. Биринчи ишкердин документтерин башталышынан мурун ошо заявка берсеңиз канча гектарларды съемка кылабыз. Андан сырткары ишкердин биз ошол ишкерлик кылып аткан эскиздик проектин сурайбыз. Проекттин негизинде АГЗ документтерин баштоо үчүн керектүү ошо госактуу лицензия иш кагаздар менен бизге арыз түшүрүп керектүү документтерди чыгарыш боюнча талаптайбыз. Ишкердин бизге биринчи арыз берип, съемкасын кылып, андан кийинкисине биз менин балдарым түшүндүргөн, текст оюп алыш керек, канча мощностьта электричество ушундай текст оюларды алыш боюнча ошолорду түшүндүргөндөн кийин алып келебиз деген маселе менен бизге кайра эле экенин мен тактап чыктым да. Жок енді, текст оюлар. Жок, текст оюлар эмес, ошолорду бизге алып келсеңиз, керектүү сиздин кагаздарыңыз менен биз кагаз документти кабыл алып баштайбыз. апо эч нерсе жок азыр. Силерде документ. Кайсыл документтер бар силерде азыр? Азыр биз мына арыз менен АПУ-га тапшырганбыз. АПУ-га тапшырып, азыр ИТУ уже полный бүтүп калды. АПУ-су дагы жакында калды. Сертификат тех условия ошол биз АПУ-га тапшыргандын негизинде биз ошо электрага тех условияларды алганбыз. Ал жерден полный электроэнергия менен камсыздоо сертификаттарын тиешеленип, азыр АПУ-нун бир аз эмелери бар, ошонун этегине чыгарып. Бул жерге боюнча полный жер тыртыштын немелерин бузгандыгы боюнча полный төлөмдөр. Текстler полный алынган. АПУ-га кирген тууралуу арызда немелер дагы бар. Sertifikatlары бар. Жер категориясынан кайсы аэропорттон силерден алган? Кайсысын кандайча алган? Жер категориясы эмне? 20-жылы алынган жайыт жер. Жайыт жер 2020-жылы арендаға алынған. Канча жер алган? 10 гектар. Жайыт жер арендаға алынған, категориясы ошол жайыт жер боюнча? Жайыт жер. Жайыт жерде өздөштүрүп алды. Ошол завод калды. Убактылуу да, бир лицензия берет, убактылуу лицензия негизинде ошодан анан кийин убактылуу алып, кийин иштетилип, пайда кайтарылып берет да. Жайыттын жерин тиги бузганга кайсы мыйзам менен бузуп атат? Жайыт жерге алынганда. Сүйлөшүп такташпа? Хорошо.
Хорошо, сөйлештік. Жайыттың беріліш мақсаты не осы регистр? Не бітіреді? Бұл мына 2020 жылы 16 январда Ушағыл аралашмасы жана чопо топурактарын таза алууну жүзөгө ашыруу каттоо жөнүндө көлүк негизинде айыл чарба жоготуулар эсептелип 235.200 бул айыл чарба жоготуусу жана 44.400 айыл чарба укушуну выгода боюнча эсептелип төлөнүп, анан ошонун негизинде 3 жыл көлүгүн каттап берген экенбиз. 3 жылдық көлік. 3 жыл көлүк. Чопо топырақтан қазбалы жүзеге ашу чопо жөнінде немесі қаяқта сенде? Келісім қаяқта айлық ма? Не деп түзілген келісімде? Әлі шулда ұзартылып барады да бұл нәрсе. Жер айлық ижараға беру жөнінде 28.08.2020 Мирашев Курманбек Абдуллаевич ижараға беруші отан Кыргыз Республикасында ижараға беруші жөніндегі бөлімінің негізінде жасалған техникалық проектісінде төменгі координаттарда көрсетілген 10 гектар ижараға алуучуға бөлікте көрсетілген 2023 жылы 20 февралдан чейин ижараға беріледі. Жер аянтын ижараға алуучуға. Ушул келишим боюнча 1 жылда 18 миң сом ижара акы жана 9500 сом жер салыгын жалпы 27.500 сом төлөп турат. Ижара акысы ар жылдын 31 сомдон тартты. Жердин категориясы бүгүнкү күндө эмне деп турат силердин өкмөттө? Бизде карьерге берилген айыл чарба багытында ошол Куншагыл казыбалуу боюнун негизинде карьер. Жайыт жерин силерде эмне деп турат? Жайыт жер. Мам жер долбоор жок азыр, а? Жок, жайыт жер. Жайыт жер? Жайыт жерди бузууга ким укук берди? Эмненин негизинде силер муну бөлүп кантип берип атасыңар? Кумшагырларга шоп эмети чопон топуракты казып алуу. Жайыт жер ал айыл чарба жери эмес. Биз бербейбиз. Бөлүктү берип атпайсыңар 3 жылга. Эмненин негизинде каттап берип? Жайыт жерди кантип каттап берип койдуңар? Жок, ал бөлүктү биз жазбайбыз. Жок, бөлүктү жазбадыңар, кантип каттап койдуңар? Мен түшүндүрүп коём. Жер инспектору, старший инспектор болуп. Мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 5 февралында номер 43 токтом бар. Токтом менен бекитилген жобо бар. Кумшагыл аралашмасын жана чоко топурак казуу алуу укуктарын мамлекеттик каттоо жөнүндө деген жобо. Ошол жободо 3 жылга чейин администрация комиссиянын негизинде администрация комиссияна карап, айыл өкмөтүнүн 2 адиси карап берет да. 3 жылга чейин мөөнөттө 2 метр тереңдикте 10 сотикке чейин калса жөнүнө технический проектиси жок берилет. Эгерде 2 метрден ашып 10 сотиктен ашса аялды. Технический проект негизинде экологиянын өнөр жай коопсуздугунун 10 пунктунун негизинде мөөнөткө берилет. Ошондой мыйзам бар, жобо бар. Ошол жобонун негизинде азыр мен көлүктү көрдүм, ошо 43 менен алып тур ал жерде берилген эме айыл өкмөт 3 жылга эмес 5 жылга деп келишим түзүп койтур да, ошол көлүк немеде да турат. Жок, Көлүк ичиндечи. Көлүк 5 жыл. Сизде көлүктү сизде жазып койтур, техник жазып койтур. Ошол 5 жыл деп көргөндөн ошол анан техник проектин көргөн жокмун. Көлүктө 5 жыл жазылып атабы? Бар техник Көлүктө 5 жыл деп тур, бирок жылда 2023 коюп. бекиткен коркуңар барбы? Ал жерде лицензия там то что эме балымдык эмелер жок деп тур эме. Жок, ал эмес, эки коркуна заключение бар экен го. Ушул 43 токтом бар дейт мен неме жанагы адамдар лицензия ала албай кыйналып неме болгондо ушул 2019 жылда иштелип чыккан жобо бул. Убактылуу жобо. 3 жылга чейинки мөөнөттөн кийин 3 жылдан кийин продление кылып койсо болот деген мыйзам ал жобочу. Ошол жобо негизинде берилиптир бул. Рай администрация көлүк эле беришет. Рай администрация неме берет, протоколдун негизинде бир чечим чыгарышат. Ошол чечим негизинде булар көлүк беришет Госрегистр. Бул көлүк уже считается да. Документ. 5 жылга деп көлүккө жазган экен да? Ошол техник ашып болуп калыптыр, ана бирок датасы 2023 деп коюптур. 2023 жылдын 20 февралына чейин деп. Апу ипуну качан өчүп керек эле булар негизделгенде? Азыркы ушул бөлүктөр менен лицензиялардын көчүрмөлөрү менен арыз эсибизге кайрылыш керек эле. Ошонун негизинде
normalar, kuruluş normalarına karab biz Kuruluş normalarına karab turup tuğlarımız beremiz. anan keyin beresiz. Ошону бергенге чейин ишти баштабалууга укугу барбы ишке? Проекти качан экспертизадан өткөндөн кийин kuruluştu başladı. Ошонун жыйынтыгы менен гана анан кийин ишти жүргүзөт, туурабы? Немен баштай электе эле тиги апуйпун өтпөй эле эмнеге ишти баштап жибердиң? Тест куруу biraz сценарий koyduk da. Азыр ал жер быйыл башталды өзү курулушчу. Ал толук ишке түшө элек да. Ал толук ишке түшүү үчүн азыр биз полностью изучение кылып азыр ошол полностью кылып бирсиге түшөдү. Бирок азыр бул архитектура пакет документтери азыр тапшырылган да, азыр ошо апюйтус эле калган да. Азыр ошолор эгер да biz tek условияларды албай турган болсок, бул жерге бизге светке, трансформатор койгонго, башка иш кылганы эч ким уруксат бербейт да. Мисалы биз иштете албайт элек да. Азыр ошолор берген үчүн ушул нерселер ишке ашырылып отурат. Ар бир нерсе өзүнүн этап менен болуп келип атат бул жерде. Азыр бул эми апуйтуну азыр бул жерде баягы столболор коюлбаган, туура эмес биракка коюлуп калган столболор бар эле, азыр ошо итүүсү, апусу паш бүткөн. Итүүсү калган да. Ошо столболорду азыр ошол биракка толук коюлуп бүткөндөн кийин итүүнү беребиз деп Бизге талаптарды коюшту эле ошо. ошо талаптарын ошо итүүсүн ошону столболорду койгондон кийин итүүсүн бизге беришет, болду ишке ашырылат. Директор жана жолдун жээгине курулуп аткан нерселерге карайбы? Ал жерде 10 гектар болуп атпайбы? Ал жер ошо ичинде. Ошо трассанын жээгине курууга кимдин уруксаты бар ошодон? Жок, ал жерде куруп аткан жана калакка окшогонбу? Жок, деки бетон менен турганда сиздердики деп атпайбы? Ал убакыт болду да. Легкий конструкция болуп атпайбы? Аны кийин бузуп алып кетет. Ошол эле турушун көрдүңүздөр да. Ал кийин бузулат да. Трассанын жээгине ошол тиги санитарный зонаны канча болуш керек? Санитарный зонадан биз качып ичкерде болот да. Ошону өзүнө. Жок, канча метр болуш керек жолдон ары бериш? 25 метр. 25 метр. Канча метрде турат булар? Трассадан ары. 15-16 метр. 15 Ошону ошону көрдүм. 25 метрден ары кетиш керекпи өзүнүн? Азыр жыйынтыгында мындай болот. Азыр апуйпун алмай бир дагы ишкер өзүнө берилген аймакта ишти баштай алып. Апусу почти бүтүп калды, ипусу бүтө элек башка деген почти деген сөз болбош керек мыйзамында эмес. Бүт толугу менен алып ишке бергенден кийин документтерди отуруп анан кийин гана ишке киресиз. Ага чейин алып иштеп ал жерде баштай бергенге болбойт. А мүмкүн архитектура силерге уруксат бербейт. Булар ошону кылган үчүн, кылабыз деген үчүн булардан кат таштап, биз булардын справкасын алып барып таштап берип атпайбыз, башка ишканаларга. Ошонун негизинде алар да берип атпайбы. Булар ошо документтер кабыл алгандан кийин Булар берилет, силерге жооп берилет. Азыр кат эле турат да, туурабы? Жазылган кат эле турат. Ооба. Болду, эми ошонун негизинде ал катты алып барып эле тигилерге берип койсо башка ишканалар эмнеге берип коет? Ошо электр эмнеге электр энергиясын тартканга уруксат берет? Уже барып иштей берип электр энергияны тарттык деп. Булар ошо текстураларга биз запрос бергенбиз, керектүү службаларга. Ошо запросту оң тараптуу чечилип, бизге корутундуларын алып келген болсо, ошонун негизинде биз документтерин беребиз. Азыр соцпакет башка төлөмдөр салыктардын бүт бардыгы абонай өкмөт, Azır şartla tölendi de, ce oblaska var. Şu bizde nemesi ce 2020 yıl töleşkör ijarasını icra hakkında. 110 bin tölendi. Jana ijarada göstertilgen summalar berken buna ayıl hökümet menен kol koygondaçı. Oşonu 20 yılı gelip tekşirgenimiz жаңы açılganda эме кылдык, төгүшкөн экен. Быйылкы жылы эсептешилек. Жыйырмада төлөнгөн, 20-22 эмнеге эсептелди? Bular yok, ошо нейде көрсөтүлгөн бул жылдар төгөлек да, төккөн жок. Эмне себеп десеңиз, жылдар уже жабылды да, 20 толугу менен жабылды. 22-9 ай. Мына келишим боюнча булар өздөрү бизден неме кылбай туруп эле неме кылышкан. Мен офисине келгем да, мына көрсөтүлгөн сумманы гана. 20 жылдын этегинде офисине келсем, bir bana varken bir kapının emesini demedi, çünkü korup Karaskoy Vanisa'nın üçünde gençler ofise bir bala gelsin bir yakta varlarım. Anan bir ayın hükümet bunlar can başlığında
Demek yer adresini hemen cömert oldular. Qanday bunlar dokumentlerini neme kılıp oyunca, anam bizge oşol alıp kelgen. Tegi yer adresini neme Cahit komitet. Yok anan şu talaplarda bolğan dokumentlerini apargan bizge şunu. Keyin ana men qaysını alıp töle dep turup kelsem, tegi özlerini tabalbadım, bu galeriyası başka yak ekan. Oşo menен төлөнүлө экен. Oşo 20'den beri tölenildi. Былтыркы быйыл tölenmedi. Men ötkönde daha eski. Biz işte kaçan başladık. Sizler былтыр başladыңыздар. Yok, işte biz bunday toşnusunu aytsanız bir yıl başladı. 20 Oşonun üstüne okuyor. Emelerin ustanokka bardığın 20 ay başladığında. Hazır uşular kılarını okuyor. Hazır onu algandan beri oşo murda bu başka bir öde olgun. Biz başka bir öden sat olganız da mı? Bunu alıp biz yüz barıp aile hükümetke barıp çurkap jergen neme kılgan jerimiz yok. Başka bir öden alganbız. Gelişim başka bir öyle düzülüyor. Oşonun negizinde Oso stroy degeni sözüptür değil mi? Sizge karaya oldu? Stroy'un şu ya oso degen. Oşonun negizinde de az bultur emas, bir yıl baştalgan nerse de. Oşon üçün az köp nerseler az tolup kütülekte. Eger de biz tolup polunu kütkönden keyin ıldıydagı karelerde boldu, polnu paket dokument bolup kaladı. Bunda bizim kategoriyada cahit jerge karalgan tuturab. Cahit jeri. Cahit jerde ayıl hükümet tüz koygunga bir hukuk bergen ayıl hükümet. 20 yıl tuzgan ekan bu bizga. Murda ayrılma. Cahit jerde ayıl hükümet gelişim tüz koygunga bir ruhsat bergen. Ошо бизге чейин түзүлгөн экен, бул ошо лицензиянын негизинде түзүш беришкен экен. Лицензиямыз баракет болсо деле эмнеге түзүп берет муну? Жайыт айыл өкмөт эмне тиешин сороо жайыт менен. Жайыт комитетиңер барбы? Da. Мыйзам боюнча жер жайыт комитетинин жери. Акча жайыт комитетине түшүш керек, туурабы? 813 топтом бар. 8 баягы жер казыналарын ижарага берүү боюнча 810 неме көрсөтүлгөн жайыт жери айыл өкмөтүнөн берилет депчи. Кантип айыл өкмөткө берилет? Жайыт Жок, комитети жайыт комитетке азыр башкарууга берилген да, пайдаланууга. Бирок контроль көзөмөл айыл өкмөтүнүн өзүндө бар. контроль көзөмөл. Бирок 810 токтомдо көрсөтүлгөн жайыт жерин айыл өкмөт берет деген. Жайыт комитет эмес, айыл өкмөт чечим менен лицензиянын негизинде ижарага берет. Мыйзам Акча каяка түшүш керек? айыл өкмөткө. Эмнеге? Айыл өкмөткө чөп да. Жайыт комитетинин жайыт комитети пайдаланууга алган жерди. Айыл өкмөттөр мындай жеткен. Бүгүнкү күндө жайыт комитети айдап пайдаланууга алган. Жердин ээси жайыт комитетиби? Жердин ээси пайдаланууга алган. Бизде эмне өйдү? Положение өйдөбү же мыйзам өйдү? Кимиси биринчи? Немелер ошону жазып койгонда. Жаза берет там. Мыйзамдын негизинде карашыбыз керек. Положениеде ар ким ар кандай жаза берет. Жердин ээси жайыт комитети бүгүнкү күндө. Туурабы? Жайыт комитети жердин ээси да, госактын ээси да, канча жайыт болсо тиги айыл өкмөтүнүн эсебиндеги жерде госактын жайыт комитети кармап отурат да, туурабы өзүбүз? Анан ижараны ким түшүш керек? Айыл өкмөт түшүш керек жайыт комитетинин жерин. Az polnuyla kariyerler oşunda olur düzülüyor. Az biriyle bizdik emez de. Бүгүнкү күнгө чейин берилген карiyerler полный силе ошо айыл өкмөтүнөн түзүлүп Бүгүн анда алган. полный тактап чыгышпайт жанагы иштеп аткан карiyердин келиши. Кимдер менен түзүлдү? Ол эми эски мыйзамда ошондо көрсөтүлгөн болсо булар мыйзамдар карап туруп ошондо уулу бере атпайбы. Эч кандай бир биз өзүбүз сиздер эми ойлоп атсаңыздар керек, белги басып алып мындай кылып мыйзамсыз кылып мындай кылып атат деген нерседи түшүнүп болуп атам, мен түшүнбөй атам да азыр ошо кече барып ошону неме кылганыңардачы. Зал жер жөн басып алып жөн иштеткидей биздиге эмне кереги бар, анан ошончо расход болгон. Şu azır bunu gelişimden evvelsin kayra Cahit Komiteti menен түзүш керек. Yani anda mıysamsız olup bulamanda. Mıysамсыз эмес. Мен көрсөтүлгөн менен мыйзам көрсөтүлгөн менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 15 декабрында номер 813 токтомунда ушул токтом менен бекитилген жободо жер казынасын пайдаланууга жер участкаларын бөлүп берүү боюнча положение да. Положениеде жазылганда жайыт жерин айыл өкмөт берет депчи. Айыл өкмөт тарабынан берет. Госак кимдер бүгүнкү жайыт жер? Жайыт комитет да. Кантип айыл өкмөт берет? Госак жайыт комитетинде турат. Өзү жер административдик территориясында айыл өкмөттүкү. Айыл өкмөттүн административдик аймагында жайгашат да кайсы жер болбосун. Анан кийин айыл өкмөт жайыт комитет түзүлгөндөн айыл өкмөт жайыт жерлерин буларга пайдаланууга берген да. Мындайча айтканда сен бирөөгө мал жайууга бер, мал жайыт биретин негизинде бер, келиштин негизинде бер депчи. А эгерде карьер болсо лицензиянын негизинде
айыл өкмөт берет, жай ичет. Республикалық деңгейде жайыт комитети деген бар да туурабы, мамлекеттик орган бар. Эмне кереги бар анда? Жайыт комитетинин анда республикалык деңгээлде эле ошо положение карап туруп жой салбайбы? Бүт айыл өкмөткө берип коюш керек. Жайыт комитетинин эмне кереги бар иштеп аткан? Жайыт комитети эмнеге акча чогултуп атат анда, туурабы? Азыркы кодекс 13 статьясында жерди пайдаланууга берүү айыл өкмөткө Жайыт комитеттердин жерин дагы именно жайытка эмес, жалпы ушу пайдаланууга берүү. Оны тактап чыккыла берсире бүт айыл өкмөт кайра карап. Анан 20-ныкын мына төлөм азыр 21-22 түшкөн эмес, туурабы? Түшкөн эмес. Келишимди мынакей, келишимди силер 20 августта түзүлүп атабы? 25 августта 2020 жылы түзүп атасыз. 21-22 ал иштебей, силер кайсы күнү ишке бересиңер, ал башка маселе, экинчи, үчүнчү маселе. Жайыт келишим кайсы жылы түзүлгөн болсо, ошол жылдан баштап ар бир жылга силер эмесин төлөп турганга милдетин алып атасыңар ана жерде. Келишимде жазылып турбайбы? Төлөмдөр мондай болуп жүргүзөт деп турабы? Ошонун негизинде акчасын келишимдин негизинде төлөй турган акчаны сиз салык кызматтасызбы? Төлөткүлө келишимде эмете турган акчаны. Ал төлөнбөгөндөр ал төлөнүп калат азыр. Мен азыр кечегенде ошо мен азыр бул мыйзамсыз деген нерсени мен азыр ошого түшүнгүм келет да. Бул кандай булар эмне себептен азыр мыйзамсыз берип уруп алды деген нерсени айтышуу керек деген нерсеге мен таң калдым. Эми ал төлөнбөгөндөр төлөнүп башкалар ордуна коюлат. Эгер мыйзамсыз боло турганбызда ал жерге ошончо нерсени куруп, ошончо расход кылып, биз дагы бекерден бекер кылайын дейбиз да. Мына төлөнбөгөн нерсенин бүт бардыгы, мына акчалардын төлөнбөгөнүнүн негизги эмеси силердин күнөөңүз. Айыл өкмөттүн салык кызматы. Келишим турат, келишим менен төлөнбөгөндөн кийин 2020 жыл 21 төлөнбөгөндө, 22 төлөнбөгөндө силер сурашыңар керек да. Чакырып туруп, мына келишимде турат да мына жерде. Эгер ошол акча төлөнбөй турган болсо, келишим бир тармактуу бузулат деген форс-мажор бар да, турабы келишимде. 20 жылы төлөндү, 21 төлөнбөгөндөн кийин анда бузуш керек. Шаарга дагы өтөбүз деп атканда. Мен канча жолу келдим, таппай атсам да булар. Анан тиги жерде жетекчиси болбойт экен ишкананын башында. Вообще таппадым мен издепчи. Мына ал жерде офис бар экен, келсем таппай калып атам. Неме, городской больницанын түшүндө бир жерде офис бар деди, ал жерге кирип таппадым. Үч-төрт жолу келдим. İcara aksa arzı prosper işlemlerinin icra verişinin hakkında cevapları çoğu neden төлөнөт. Bunlar negizинен жайыт комитеттин колу жанагы айыл өкмөт берген экен да, жайыт комитеттин өзү негизи ошо требовать этиш керек эле мында. Жайыт жер эмес. Мындай болот да, жайыт комитет акча айыл өкмөткө түшүп атса, келишимди айыл өкмөт түзүп атса, ана жайыт комитетинин эмне тиешеси бар деп атпайсызбы? Анда айыл өкмөт иштеш керек да. Болбосо жайыт комитетин өткөзүп бергиле да, келишимди жайыт комитет түзүш керек. Өзү негизи айыл өкмөт туура эмес түзүп алган. Келишим негизи туура эмес болгон. Айыл өкмөт түзүш керек. Айыл өкмөт түзбөш керек болчу. Жайыт комитети менен айылга келишим түзүлүш керек. Ошол жайыт комитети анан кийин токтом чыгарып бериш керек эле. Жайыт комитет нерсени кол коюп коюп атат бу жерде ижара бердинде. Мүмкүн эмес. Ал токтом чыгарып бериш керек эле бияка. Сессиянын чечимин чыгарыш керек эле. Сессиянын чечимдери бар. Эчтеке жок. Келишим нормаларында болгон. Мисалы ошол жерди берүү боюнча кандай эмеде негизи болуп кетти? Сессиянын чечими жок, каралган эмес. Мына кандай келишим? Ошо лицензиянын негизинде берилген. Бул жанагы Кызмыкенсиңер лицензияны мен деле бар алып алам. Мен да алдым лицензияны. Анан мага жер бергени келгенде эмнеге силер мыйзамды бузуп туруп аттап туруп беришиңер керек айыл. Туурабы? Ал материалдын эмеси менен эле жана чопон эмеде боюнча алышкан экен да мына. Акимдетчи. Чектелген коому Кара Суу Бакан айыл аймагы учар участкасы 2023 жыл 20 февралга чейин, катталган 2020 жыл 20 февраль. Кара Суу райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Матраев укугун каттоо жөнүндө күбөлүк. Мына ушуну алып келип эле ошонун негизинде мынаны түзүп койгон, туурабы? Ошондой. Кантип түзүлүш керек? Землянский. Өзү мына баягы мен айтып аткан 810 азыр действующий да. Ошолдо 8-10 жер казасын пайдалануу жер участкаларын берүү тартиби жөнүндө жободо экинчи немесинде турат.
пунктунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы жер участоктары анын ичинде жайыттар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу орган тарабынан берилет атат. Айыл өкмөтү жергиликтүү өз алдынча. Мейли, ушул 813 мейли мыйзамды деле карабай положенияга кеттик дейт. Положениядан кийин кандай болуп берилиш керек өзүнүн Азыр тарабы? бул 810 лицензия менен келгенде берилиш керек. 810'да. Аны ол 43-токтомдо комиссия түзүлөт. Райондук комиссия. Комиссия барбы сиздерде? Бар. Ушул 43-токтом боюнча болгон да комиссия. Булар арыз бергенде СК Сорантова бар. СК Сорантова Гипрозен координатор менен координаторлордун отургузуп келет. 10 сотиктен ашык болсо техник проекти жасап келет. Техник проект жасап полный документтерди берет. Анан кийин да ошол документтер могул жерде көрсөтүлгөн да кайсыл документтер болуш керек. Ошол документтер толук калды бергенден администрация чечим чыгарып берет. Хорошо, ушуга 3 жылдык мөөнөт берет. Администрациянын чечими кандай? Айыл өкмөтүнүн токтому турган айыл кеңеши токтому. Анан администрациянын чечими негизинде проток госрегистр көбөлүп берет. Госрегистр көбөлүп берет. 3 жылдык Айыл мөөнөт. өкмөтүнүн токтомунун негизинде берип атпайсыңар, туурабы? Жок, ал айыл өкмөт берип токтом кошуп берет. Ошол протоколго айыл өкмөтүнүн 2 адреси бар чыгат. Сөзсүз экөө, бирөө эмес, экөө деп жазылган. 2 адреси келет. Айыл өкмөтү жери 2 Айыл адреси. кеңештин өзү негизи токтому болгонбу? Муну келишимге силерде тиркелген бир нерсе барбы? Чечим чыккан эмес. Эчтеке жок. Жок. Ушуну менен эле муну көрсөткөн болду. Ошол негизи документ ошол менен жасашкан. Ошол көбөлүктүн основаниясын караш керек, эмне. Азыр 21-20 ошол жана төлөнбөгөн акчалар үчүн канча эме каралган? Мамлекет деңгээлде канча айыппул каралган? Бул ишканалар негизинен 5.000'den 10.000'ge чейин. Төлөнбөгөн. Жок, төлөбөдүм. Кошумча. Комиссия бар. Канча? 3 жыл. Экинчи жылда. жылдыкка эсептеп туруп, 235 миң 200 төлөнүп тур. Ушунун эле 44 миң 100 төлөнүп тур. 49 эсептелген? 49. Аренда берсе 49, менчикке берсе 99 жылда болду. Комиссиянын чечими кандай келет? Райондук комиссиянын чечими. Администрация болсо да болсо керек. Силерде болуш керек да чечим. Силер эмненин негизинде азыр муну каттатып берип атасыңар? Сен бар деп атпайсың, райондук комиссиянын чечими бар. Жана заключениялар полностью турат да, бул райондун өзүнүн комиссиясында, райондун өзүндө болсо керек чечимдери. Жок, райондук комиссиянын чечими болуш керек да бул жерде, туурабы азыр? Силерде тиркелип туруш керек да. Жок, көбөлүк, анан айыл өкмөтүнүн токтому менен беребиз да. Административный Кана айыл өкмөтүнүн токтому кандай? Ошон жанатан бери ошону сурап атпайсызбы? Айыл өкмөтүнүн токтому барбы же жок? бар. Келишимде бар. Жана ижара немеге таягабыз. Кайсы? Жанагы нерсе токтом жок, айыл өкмөтүнүн токтому чыккан эмес. Келишим негизде болчу. Мына келишимди айтып атасың сен азыр? Тапан айыл өкмөтүнүн токтому, келишим. Келишим, мына келишимде турабы? Токтому бар экен. Ошо кеттебиз. Карасуу району Капан айыл өкмөтү токтом 76-25-08-20 Капан айыл өкмөтүнүн берүү жөнүндө Соострой ЖЧК ишканасына берилген сандык менен участкада 1000 гектар жерди кумшарларга жарты курукта өндүрүүчү аркылуу бөлгөн Капан айыл өкмөтү токтом калат. Капан айыл өкмөтүнө караштуу Кожо Келен жайыттаган бирикмесинин жылдагы макулдук катын негиз кылып Соострой ЖЧК ишканасына 2020-жылы берилген сандык бөлүгү жер участкасынын шаарлар жер бөлүк алууга бекитилип берилсин, жер участканын бөлүккө жайгашыш Капан айыл өкмөтүнүн башчысы Мияшев дейт. Мына 76-токтом катталган силерде? Бизде жок экен, буяка барган
Demesince canı toplam böyle. Türkiye'si boş gelirken kapalandı. Çıkkanda kaptalar da söz. Yok, ошол урау токтом силерде жок азыр 70 Boş geliyor orada. Onda Biraz uyanıkta kaptandılar, biraz uyanıkta. Bunu Cenab-ı Affetsin sekreterinin demesine barışımız gerek. Hafta jurnalda bolup da söz. Bunu toktom aylık kengешin токтому болуш керек эле, туурабы? Çok aylık kengeşin toplam buğa çeyin. Буга чейин болуш керек эле. Анан кийин айылдык кеңештин токтомунан кийин анан булар ошону негиз кылып туруп, бул азыр жайыт комитетинин эле бирикмесинин тиги макулдук катын негиз кылып туруппайбы? Ошол токтомду чыгарды деп, айыл өкмөттүн токтомунду тиги айылдык кеңештен токтом чыкпай туруп, кантип айыл өкмөт токтом чыгарып берип коет маселе. Азыр мындай болду. Ишкер өзүнүн таманакы маңдай терменин тапкан акчасына жерди алды, сурады силерден. Документтин бардыгын жасап берилбей болот, мен ошол иштейин деп атат. Тамам? Азыр бүт бардыгын кайра карап чыгасыңар, аны жердесиң. Канча убакыт керек документтерди жасап бүтүргөнгө? Архитектура менен айыл өкмөт менен кайрадан азыр башынан баштап жайыт комитети менен бүт бардыгы менен сүйлөшүп айылдык кеңешке салып токтомун чыгартып, андан кийин гана айыл өкмөттүн токтомун чыгарып бергенге канча убакыт керек? Мен дагы видео көрүп коем. Мен Казакстан инспектор Мамат. Булар баардык документ даярдагандан кийин айыл өкмөт архитектурага бизге 6 август 2021-жылкы министрлер кабинетинин токтому бар. Бизге реестрге коюш керек. Анан реестрге койгондо бүт баардык башталгыч менен разрешениени биз беребиз. Баардыгын. Анан бүткөндөн кийин өзүбүз поэтапный көзөмөл жүргүзөбүз. Бүткөндөн кийин госприемка болуш керек, организациянын себеби коопсуздукту сактоо боюнча. Биз баардык жалпы документтердин негизинде бул эксплуатация эксплуатацияга берилсин деген уруксат кагаз беребиз. Анан жумушту башташ. Андан кийин баштап баардык өткөндө. Вот эксплуатация тегибу деген даже түшүнүк жок берди азырчы. Ошого мен видео Ondan keyin вот алгандан кийин анан жумушту толукканды баштайбыз. Анан ошо сиздер өзүңүздөр берген корутунду боюнча барып көзөмөл кылып турасыздар. Кайта көзөмөл кылабыз. Разрешениени архитектура берчү. Азыр экспертизадан, проектный экспертизадан өткөндөн кийин бизге реестрге коюп, биз көзөмөл жүргүзөбүз. Бүт бардыгы документ. Бул 6 август 2021-жылкы министрлер кабинетинин. Бүт бардыгы бүткөндөн кийин сиздерге реестрге коюп калды. Андан кийин барып анан сиздер Бизге эксплуатация башталды деп, вот эксплуатация беребиз, мамлекеттик кабылгандан өткөнбүз. канча убакытта бүгүн бүтөт архитектура менен сиздердики бүт документтер менен булар канча убакытта бүтүрө алат ишкер? Эгерде биз сураган ошол заключение толугуна алып келген болсо, биздин нормалдык бар. 28 күн. Ошонун ичинде карап чыгып бардыгын тактап чыгып. Айыл өкмөт токтомду кайра азыр айылдык кеңешке салып бүт бардыгы мыйзамдуу кылышыбыз үчүн канча убакыт керек? Депутаттар чакырышыбыз керек, бизге дагы бир ай болуп калыш керек. Сизде чакырып, депутаттарга салып Депутаттар макулдоо керек да. Азыр Депутаттар жерinde söz yok. Zakonda. кеңештин негизи токтому болуш керек. Айыл өкмөт менен токтом менен бүтөт. Азыр айыл өкмөттүн токтому недейситинде дагы көөркө. Өз кереги эле жок негизи. Наркы протокол немеси менен комиссия чечим негизинде эле көрүлүп келет. 13 статья. Комиссия чечими менен эле көрүлүп келет. Çeçim veren 3 yıl ruhsat verdi. Bu işker 3 yılın içinde bayağı şu şarkını alıp, çok o şarkını alıp, şu yerin demesin işte de turan toplama atacak kılat ki. Şu atacak negizinden rayonluk komiser kayradan karap durur, ondan önce bir eksik. 3 жылдан кийин узартуу боюнча ошол кандай негизде иштеп атат? Иштеген. Талаптарга сакталып сакталган жокпу деген. комиссия талаптарга Комиссиянын чечими жөн берилген.
Komisyanın çekimi. Komisyan gereği. Komisyan gereği. Райондук комиссиянын чечими кандай? Бұл көлік ошол комиссия бардығы болып бүткөндөн кийинки окончательный көлік да. Мен райондук комиссиянын чечими кандай азыр? Бұл болуш керек. Комиссияның кереги. Биз эми ошол көлүктү эле тиркейбиз да, себеби ошол комиссиянын окончательный жыйынтыгы бул көлүк. Райондук комиссиянын чечими кимде болуш керек? Комиссия администрация болуш керек. Администрация болот. Жоқ, біздер де Жоқ, райондық комиссияның немесі да. Ошол комиссияның ошол комиссиянын чечими менен район администрация көрүп. Күөлүк. Көрүп. Бул жерде күөлүк берилип атпайбы азыр? Тиги Тилек Матраевдин колуна коюлуп атат да. Эми ошол күөлүктү эмнеге берди? Эмненин негизинде комиссиянын чечими кимде бар азыр? администрация болуш керек. Болуш керек эмес. Мисалы, біз азыр қарап отқанда администрация сақталып отыр, тіркеліп отыр. Комиссияныкынан да тактатыңызчы. Комиссияны тактап туруп өөлүк эмесин ошол комиссиянын чечими барбы жокпу? Ошону бериңиз анда мына. Алкимайда жокпу? Жок. Көлүк эле негизинде калды. Жок экен да, буларда негизи өзү силерде архивный документтерде болуш керек эле. Мына жерде тиркелип туруш керек эле да комиссиянын чечими. Архивный документ болот. Ошо негизинде көлүк бериш керек. Ошол беришек фактында. жанагы өөлүк акимдин өөлүгүнүн артында негиз болуш керек да, негизде ошол туруш керек эле да. Комиссиянын чечими жок болсо акимдин өөлүгү значит автоматически жокко чыгат, туурабы? Комиссиянын чечими болгондон кийин, болбогондон кийин Чечими жок бере албайт да. аким болгондун укугу жок да. Азыр ошол комиссиянын чечимин бүгүн азыр тактатып туруп алып чыгыңыз эми. 28 күндүк убакыт болсо мындай кылабыз азыр. Ишкерлигин токтотот. Толук силерден өтөт. Архитектура менен бүтүрөт кагазын. Андан кийин сиздерге реестрге туруп, разрешениени алат дагы полностью мыйзамдуу түрдө ишти баштайсыз. Азыр силердин иштеп аткан ишиңер биз баягы барганда эмне үчүн айттык? Мыйзамсыз деп. Силер мыйзамсыз эле азыр иш алып баратасыз. Азыр иштеп кетет, азыр бурулган боюнча турат. Азыр ишинин баардыгын токтотосуз. Расулдун эмесине мындай кылабыз чечимди. Пресс эмесин алат дагы ошол электрондун эмесин. Азыр протокол неме кылып туруп жазгыла полностью. Электроэнергия бүт баардыгын азыр өчүрөт. Иш токтойт полностью. Андан кийин бүт документацияларды алып келип өткөзүп, уруксатын алып, боз эмеге эксплуатацияга берип, ошону алгандан кийин техникалык жанагы көзөмөл башкасын бүт баардыгын алгандан кийин андан кийин гана барып ишти баштаганга толук укук болот. Силердикин анда кайрылса 28 күндүн ичинде болсо сиздердики канча убакытта бүтөт? Эгер бардык документтер болсо 3 күндүн ичинде жоон беришибиз керек. Мыйзам чегинде. Эгерде документтер келе турган болсо. Анан кийин эгерде документ келген болсо 10 күн ичинде жоон беришибиз. Мыйзам чеги. Жанагы эменин төлөнбөгөндүгү боюнча акчалардын төлөмдөрдүн 21 жылдык төлөнбөгөндүгү боюнча полностью сиздер мыйзамды көтөрүп чыгып канча акча төлөйт? Келишим боюнча. Ошол келишим боюнча эмне үчүн төлөнгөн эмес? Ошол убагында төлөнбөгөндүгү үчүн канча мыйзам боюнча эме каралган? Жаза каралган. Ошол негизинде жемени бергиле дагы уведомлениени бергиле дагы акчаны кайра полностью түшүрүп квитанциясы менен дайындагыла. Мына 1 ай убакыт, 28 күн болсо 1 ай убакытта бүтөт экенде сиздерге 3 күн боло турган болсо архитектура берсе. 3 күндөн 10 да чейин. Мен созуштум. 1 ай, 1 жарым ай убакыт. Ошонун ичинде анда толугу менен бүтүрүп туруп, ишкерлер анда салык менен айлык өкмөт менен полностью штрафтын баардыгын төлөп, салык менен келишимде көрсөтүлгөн акылардын баардыгын төлөп, андан кийин ишти баштаганга өтөбүз. Комиссиянын чечимин бүгүн саат бересизби? Бүгүн эле карап берип. Архивный документ Мынау эме боюнча айтып коеюн. Мына район администрациянын комиссиянын чечими бул правовой белгилөөчү документ болуп эсептелбейт да. Ошон үчүн аны биз негиз кылып көрүп бере албайбыз. Укук белгилөөчү документ келишим менен токтонгон эсептелет. кайсы токтоо? Айлык өкмөт же жалпы эле мына келишим же болбосо токтом бул укук белгилөөчү документтер катары. Жок, айлык өкмөттүн токтомунун кереги деле жок деп койсун. Айлык өкмөттүн токтому жок эле азыр комиссиянын чечими ал укук белгилөөчү документке кирбейт да. Аны биз негиз кылып көрүп бере албайбыз.
укук белгилөөчү дактан. Жок, анда комиссиянын чечими болбосо анда эмне кереги бар анда комиссия? Аким кантип эмеге кол коюп койгон? Көйлүк бериш үчүн комиссия чечим кылып, анын көйлүгүн берет. Бирок аны биз жерди катташ үчүн биз укук белгилөөчү документтер алып Силер немеңерди айткан жок. Просто акимге неме токтом Жок, жок. Мен мынау чечимдин негизи болсун, чечимдин негизинде чыгарыш керек деле деп атат силерге. Аким кантип бербеген? Ошону айтып берип койду деген маселе. Алтында жоктотасың болушуга айтасың бербегенде. жок, негизи мынау неге айыл өкмөттүн келишимин каттадык, ошол боюнча сөз түшүндүрбөм деп турат. Аким жок, аким кантип көйлөк берип коюп атат, ошондо болуп атат. Эмеге тиги чечим жок болгондон кийин комиссия чечими жок, аким кантип эмен берип коюп атат көйлөк. Силер ошол көйлүктү көргөндөн кийин анан каттап атасыңар да, туурабы? Акимдин колу коюлуп көйлүк көргөндөн кийин Көйлүктү алып, анан ошол көйлүктөгү срокко булар белгилөөчү документ берилет деп атасыз. Папаны айтат. Кімнен күші бар? Жүз күчү бар. Бар ғой. Сен протокол жоқ болса көлікті албайды тұрау. Чечимдин негизинде Ошол чечим комиссиянын чечиминин негизинде мына Көйлүктүн негизинде эгерде комиссиянын чечими жок эле мына көйлүк чыгып калса негизсиз чыгып калган болот да. ошол көйлүктүн негизинде булар договорду уктап, договорду биз каттап атабыз да. себеби актыда ошо чечимдин негизинде Себеби 43 токтомдо жазылганда конкретно мисалы замакин, первый замакин төрага болот, экинчи орун басары зем инспекциянын инспекторлору болот, андан кийин уже кетет. Кайсы айыл өкмөтү тиешелүү болсо ошол айыл өкмөтүнө 2 адиси катышат деп болот. 2 адиси келет, ушул айыл өкмөттөн эски сорага координат точкасын алып келет, биз ушул жерден алабыз дейт. Анан айыл өкмөт каршылыгы жок дейт, алып келгенде милдеттүү белгилейт. Ошентип көрсөтүлөт. Азыр могул артында сөзсүз болуш керек силерде. Администрацияда бар же сиздерде бар да. Бул келишим түзүп атканда силердин архивиңерден чыгышы мүмкүн. Көйлүк сатып менен келишим бул геология менен культура биз правоустанов ген культуранын жана тарыхый эстеликтерди коргоо эмеси, көз геология немеси жок деген справкалар каякта? Неме комиссияга арызы? Ишкер комиссияга жерди бер дегенде комиссия запростарды сурайт. Ошол жерлерден. Бул жерде археологический жокпу, эстеликтер жокпу? Тарыхый эстеликтер жокпу, башка деген ушундай бул запростарды алып ошол каттын негизинде анан комиссия чыгат. Анын текте комиссияга основания кылат. Бул ошол силер келишим түзүп атканда ошолор болсо керек силердин келишимдер. Силердин келишимдер негизинде комиссияның өтісі, понятно, шал жерде бүйтіп бары қорытындылар бар. Айыл ешкім бере албайды аны. айыл өкмөт ошол акимдин колу коюлган көйлүктүн негизинде келишим түзүп атат. Туурабы? ошол биз Ошол келишимди ошого тиги негиз кылып атат. Анан ошондон кийин анан силер каттап атасыңар. Эгерде комиссиянын протоколу жок боло турган болсо көйлүк недейсиздер. Значит, бүт бардык маселе ошол жерден токтойт, туурабы? Комиссиянын чечими болду. Ал жерде жайыт жер эмес, чөптөр өспөйт багы. Насушный эмелер деген ошо полный заключение бар. Ошол кыздын карашылган аймак участок жетки жер археолог маданият болуп катталган эмес. Ничего себе. Карасуу райондук маданият бөлүмүнүн башчысы. Ушуну бергенби Хасанова? Эмненин негизинде берген? Кантип маданият бөлүмү тиги башчысы буга эмени тарыхый эстеликтер катталган бере алат? Бул эми бизге ошол алганда ошол боюнча келген да. Бере албайт. Мына неме деши? Тоян территориясындагы ошол тарыхый эстеликтер бар жерлердин перечени бар оларда. Кимде? Ошолорда. Кандай эмнеге жомокту айтып атасыңар? Мына мен силерге кече күнү Араван районунан алган эмен айтып берейинби? Кандай кылып алып атабыз, кайсы жол менен? Ким мына маданият бөлүмү, карасуу райондук маданият бөлүмү башына ким укук берди мындай кагазды бере тургандай? Бул бере Жок билетте бирок тиги маданият бөлүмү. жок, олордо перечень бар. Перечень жок дейм. Азыр чакыралычы маданият бөлүмүндө кайсы перечениң бар деп. Көрүп атпайсызбы? бирок бере албайт. Жок, ал жерде перечень жок деп атпайбы? Мына мындай кылып туруп тиги эмеден биз 2 айдан бери мына Араван району боюнча мына Араван району боюнча момундай болуп согушуп атабыз. Алянаров айыл өкмөтү сизге кат менен кайрылуусунун себеби төмөндөгүчө. Алянаров айыл өкмөтүнө караштуу контурларын көрсөтүп, ошол жерлерде алган жерде Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин запастары бар же жоктугу жөнүндө тиешелүү корутунду чыгарып беришиңизди суранабыз деп биз министерствого кат жазып атабыз. Анан министерство Минкультуранын тарыхый эстеликтерди коргоо бөлүмү ошол жерде комиссия карап туруп, андан кийин бияка археолог келиш керек. Министерство культура бул жерге неме менен тиги илим изилдөө жанагы академия менен бул жерге археолог жиберет. Археология институту келип, анан бул жерден изучение жүргүзөт дагы ошол археолог заключение берет министерствого. Ошол жерди мен барып текшердим, ал жерде эч кандай эме жок деген. Анан ошонун негизинде анан министрлик
emeni verет, katты verет. Mına biz sizlerge ruhsat berебиз, момдай деген. Mına men geçe Madaniyet Министрлигинен эмен алдык да. Geologik yani korkuntusu olmuş gerek. Бул геологическийдики өзүнчө кечке. Мына момдай болот. Ош облусунун Араван районунун эмесине айыл өкмөт башчысы Кадировго Маданият Министрлигиде берип атат. Министрлик сиздин кайрылуңузду карап чыгып, Орозбек Солтобаев даярдаган Ош облусунун Араван районунун Айланаров айыл аймагындагы жалпы аянты 6 гектар жер участогунда археологиялык иштер жөнүндө корутундуга тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо боюнча республикалык инспекциянын 1 сентябрындагы корутундусуна ылайык Ош облусунун Араван районуна караштуу Айланаров айыл аймагында жайгашкан номер 281 3.2 га, номер 283 2.8 га контурундагы жалпы аянты 6 га ачык жер участогунда тарыхый маданий мурас объектилери жок экендигин билдирет. Эгерде жогоруда белгиленген жер участогунда жер казуу иштери жүргүзүүдө жер астынан тарыхый маданий мурас объектилери табылган учурда сиз ошол замат казуу иштерин токтотуп, эстеликтерди коргоо боюнча мамлекеттик органга билдирип жана археологиялык казуу изилдөө иштерин уюштурууга керектигин тууралуу маалымдайбыз. Ошолор берет, бирок неме ар бир райондо өзүнүн перечени бар да. Перечен жок, мунагыда жок деп атпайм. Мунун укугу жок берген. Булар бербейт. Бул жөнүндө жомокто акимдин исми менен алып койгондо Заключениясы бар мı? İçinde akaların arasına Так, промышленной безопасности технической разработки, Министерство недропользования, объект экспертизы. Так, перечень использовать для экспертизы. Ишкерлер, силерге биздин жардамыбыз ушул. Мамлекеттик эмелерге убакыт беребиз. 1 ай, 2 ай госгеологияга кайрыласыңар. Неменин атынан муну айыл өкмөт кайрылыш керек. Ишкер эмес. Айыл өкмөт ошол жерде бул уже берип кетти да. Ошол жерде барбы жок, ошону аныктап белгиле деп кайрыласыңар. Айыл өкмөттүн запрашиваемый эмесине запроско тигилер кайра жооп берет. Мына мондай. Ал жерде жок экендигин маалымдайбыз деп кол коюп берет. Андан кийин геология бүтүп, сразу Минкультурага кайрыласыңар, ошол эле замат. Минкультура өзүнүн чечимин чыгарып берет. Ал жерде тарыхый эскерттер жок деген. Ошондон кийин гана ошол заключениялар келгенден кийин гана мамлекеттик райондук комиссия карайт. Өзүнүн эмесин. Райондук комиссия бул заключениялар жок, караганга укугу жок. Демек, булардын райондук комиссиясы бул маселени караган эмес. Себеби мына чечимдер буларда ишкерлерде сөз жок болуш керек эле. Экөөнүн чечими эң буларга керектүү материал ушул да. Экөөнүн чечими, Минеме менен геология менен Минкультуранын чечими. Ошонун негизинде райондук комиссия карап чыгып туруп, анан кийин берет. Мына заключенияларды алдык, биз ошонун негизинде биз уруксат беребиз деген эме чыгат. Чечим чыгат, комиссиянын чечими. Анан ошол чечимден кийин гана аким жанагындай күбөлүк берген укугу бар. Ага чейин акимдин күбөлүгү жөнүндө Филькина грамотада мына ушу. Мыйзам бузуулар менен берилген күбөлүк. Башка эч нерсени айта албайбыз азыр. Ошон үчүн азыр ишти тузгундайбыз. Бүт эмеси менен ишти токтотуш керек. Архитектура, газ полностью менге бергиле. Кайсыл требованиялар болот ишкерге. Ошол жерде ишти башташ үчүн сиздерден экөөңөртөн уведомление бергиле дагы айыл өкмөт эмени Минкультура менен Мингеологияга эме жөнөтүп. Именно ошол координаттар боюнча, координаттар турат да бердичи. Ошол координаттар боюнча бизге эме берүүңөрдү өтүнөбүз деп. Ошолор келгенден кийин гана анан комиссиянын чечими болот. Комиссияга салынат, комиссиянын кайра карап чыгат дагы күбөлүк берет. Ошолордун бүт бардыгы такталып колуңарга тийгенге чейин иш толугу менен токтотулсун, район колунун көзөмөлүнө аласыздар. Электр энергиясы башка-башканын бүт бардыгын токтотулат эмес. 1 айбы, 2 айбы, мош 10 күндө бүтүрүп келесиңер. Маселе жок. Барып Бишкекке барасыңар, мош 3 күндө, мош 5 күндө бүтүрүп келесиңер. Ал силердин өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар, министрликтарга кирип сүйлөшүп, архитектураны мош 28 күн эмес, сүйлөшүп бүт бардыгын документтерин бере турган болсоңор 5 күндө, 10 күндө бүтүшү мүмкүн. 3 күндөн 10 күнгө чейин атат, ошонун ортосунда бүтүшү мүмкүн. Бүтүргүлө 1 айда бүтүрсөңөр, 1 ай 15 күндө бүтүрсөңөр, 15 күндө биз эч кандай бүттөсүн башка кылбайбыз. Толукту менен кыласыңар дагы салыкты 2021-22-никин полностью төлөп, келишимдер менен тиги аренда платаны төлөп бүт бардыгын алып келесиңер. Ошонун негизинде кайрадан комиссия мына чечимдердин негизинде чогулабыз дагы ушул жерде анан бүгүнкү протокол эменин тапшырманын кайра бардыгын эме кылабыз. Мыйзамдаштырып бардыгын алып келгендигине байланыштуу деп сиздердин чечим, министрликтин чечими менен анан уруксатын беребиз. Иштеп баштаганга уруксат деп коюлат. Öyle bir söz. Azımla şu kariyerleri kosturuş boyunca düzey kanayları öz canlısı.
Анан булардын айтышыбызча төлөйкөн айыл өкмөт 4 эле объект төлөйк бар. Калган объект Папан болот. Папан айлык. Папан канча Папан айыл өкмөт азыр бул жерде киришпей жатат, төз турганга. канча эме караган? Папан айыл өкмөт катуу кириш. 2 завод сыраты шансыл. Ошол экөөсүлөрдүн эмеге карайсың. Калганы төлөйкөн. Bu жерде иштебегендерин дагы карадылар. Ортодогу жанагы строй столундан кийин дагы жер туруп атпайбы? Немеге чейин, Ихласка чейин. Анан Ихластан кайра кийинки жана 800 метр кетип аткан кайсы ишкана бар? Ошол Акызга чейин дагы ортодо территория турат. Кимдер дагы? Ихластан төлөйкөн. Ихластан мындай кылса. А жогору жагы Аксайкын деген ишкана бар. строй столундан кийинки жер. Өтө жакта Ихластан өтө барган. Ихлас менен строй столдун ортосунда Аксайкын. Ошонун ортосунда кимге карайт? Geçim personeli göstergeçtirdi vardı, boşak belirginde. Asıl ayrı hükümetten kança, Papan'dan kança, Tülükü'nden kança boşak alıp, boşa Sizde var mı spesifik? Varsanız, Kim yapıyor? Diyecekler belgesi kimde kim? ama hazır aralaştırılıyor. Hazır prosto Papan'da girişsin. Bu Yok işe. yok. Sizde hazır bu жерде айыл өкмөттөр менен бөлүнбөп турат. Bölümler ne? Şimdi Kosovis'ten bir yıllar mı? Ne Papan kadarına? Аскандагы төлөйкөндү бүл. Bunlar Töreyken bizde törtele ışkana da oluyor. Папандыкты Алган бүк бааны 2 кило иштеп аткан 2 завод. Өзү нефть турган мен мамак деп койдум. Ал жерде 10 бой ишкана бар. Boşak Анын 4-өсү гана төлөгөн айыл өкмөтүнөн рахмет босак чыккан. Калгандары Папандан чыккан. Папандан чыккан. А бирок территориальный гидроген запрещениясы бар. Ол ишканалардын жары менен төлөгөнгө карайт. Мына жерде 5-өө. Калган 5-өө төлөй Папанга барат. Папанга. Силерде азыр алган босактуу боюнча күбөлүктөр боюнча тактап бүгүн берди. Папандан чыкканды Папанга деп, төлөгөндөн чыкканды төлөгөнгө деп. Анан ошонун негизинде экиге бөлөбүз дагы, Нурзаман сен дагы киришесиң. Заборду баштаганда заборду жанагы сен канча болуп атат? Узуну 200 миң. Жол жайынан ал. 645 метр. Жоқ, ошону азыр айтып атам да мен да просто азыр ушу завод биз тособуз. Кимдин эсебинен тособуз? Өзүңөрдөн. Не себептен? Ал жерге силер милдеттемесин аласыңар. Силерге биринчи мындай да архитектура документин Бизге азыр өзүбүз талапты коюп атабыз бүгүнкү күндө. Андан документтер жок экен. Бирок буларга азыр конкурс бүлүп берип атабыз. Документтер фон жасап. Азыр буларда бизге эмне жардам болот ошо? Эмне эсебинен коюшубуз керек ошо? Ben de düşünüp berip koyayım. Бизге азыр эч кандай өкмөт жактан жардам болбосо, башка болбосо, эгер жолдун бою тосула турган болсо, бул өкмөт жактан каралыш керек да. Qandaydan? Положение боюнча айтыңыз. Положениесі boyunca айтып koyayım. Har bir işkana özünün aymağın kolsuzluk boyunca tosuk gibi. Birinci ölçü. Birinci ölçülükte tosup, anan keyin kuruluşta onun içinde başlar. Bu arkitekturların normasının negizinde, sinipten negizinde. Bizim talaplarımız şunda, gazetin talabı. Жоқ, ошо талаптарыбыз Özüne bekitilip verilgen teritoriya hayvan zagarat etip içine mal, can, yaşlılar, eskiden girmesi gerek. Kolsuzluğunu saklaş gerek. Kuruluş cüzgün Şey. Anan diyen özlerine bekitilip verilgen yerler biz ruhsat vergenden keyin ошол bekitilip verilgen yerler zagarat etip kolsuzluğu tosulgandan keyin kuruluştu başlar. Kuruluş başlar. Snip'te kандай arhitektör? Kolsuzluk birinci ölçü, birinci tosmuş gerek. Andan keyin gana jana драйвинг орнотулуп башка кылган жумуштар жүрүш керек, туурабы? А ошо талаптарды эмне себептен ошо бүгүнкү күнгө чейин ошо талаптарды коюп алдыңыздар да, ошо бүгүнкү күнгө чейин ошончо ишканалар иштеп келди да, анан кийин азыр үчтөн кийин азыр эми ошону айтып атасыздар. Просто мага буну айткан себебим мен эми акыркы курулуп атпайбы. Ошонусу мага эле как будто мен ал жерди жөнүнө алып куруп алып мындай кылып аткан бар жок азыр мага неме болуп атпайбы азыр. Ошонусу капа болуп атам да ошогочу. Азыр бүгүнкү күнгө чейин ошо талаптарды коюшуңуздар керек эле да мисалы. Туурабы? Коюлган эмес, эчтеке болгон эмес. Анан кийин азыр эгерде тосула турган болсо дагы, ошо тосула турган болсо дагы Atkariş getirip koyuyorsunuz. Talaplarda atkarışız gerekli. Bırak biz EKT inspeksiya 2000 yıldan beri, 12. fevraldan beri EKT inspeksiya organizasyonu bulup
Muna hazır emi bizge protokol piştenaları emi berdi. Hazır namirasi etip штрафтар салынбады, административдик чарада колдоно алганбыз. Себеби бизде эч кандай неме болгон жок. Эгерде азырдагы биздин ишкерлерде дагы ошентип турган болсок, биз прямой штраф салган калкыбыз бар. Биз просто бул жерде ишкерлер менен биргеликте Просто siz sizge gerek bolsa-çı, gerek bolsa siz любой немесин жолун таап аны саласыз. Бүгүнкү салып деле жүрбөйсүз бу аны. Az bunu eме азыр мынандай мыйзам бизге туура эмес эле мынандай эле деп сиз айтпай эле аны керек болгон болсо сиз барып туруп аны салган жерди салып коерсиз. Аны мыйзамын таап жүрүп. Анан кийин азыр эми мындай актанганыңыз туура эмес. Жок, актанган жокмун. Мен сага айткам. Азыр эми мына бул тосмолор боюнча да азыр талаптарды коюп атасыздар. Азыр мисалы сизге барсам, мына мен сизге барсам бир справка ала турган болсом ошону канча сом болот? Бекер аламбы? Айтыңыздар ошону. Бекер кылыламбы? Жок, керек бизде тариф бар да. Жок, мен ошолорду азыр мен кайрадан азыр төлөп, ошо документтер кайрадан кылышым керек да. Азыр ушу силер тариф деп атасыңар. Эми билбейм кандай тариф, андагы бир сыйра мыйзамдуулугундагы анда мен өзүм дагы ишине барып көрөм го. Просто мага капа болгону бул азыр кайра жасап, азыр мен эми азыр тосмо деп атасыздар. Азыр тосмону эртең кылам. Аны канча миллион, 2 миллион болуп турганы 600 метрге билесиздер канча. Бир забор канчадан болот? Эң кеминде 1000 сом болсо керек, туурабы? Аны коюшу башкасы менен 2000 барат. 1,5 миллионго барат да мисалы. Эртеңки күнү мен ошону жасайм. Ал кимдин чөнтөгүнөн кетишти? Ал сиздерге бара турган болсом, бир кагаз жасай турган болсом, аны сиздер акчага бересиздер. Жок, эми Эми тариф бар дейсиздер, эми тарифке такайсыздар да, эми тариф мен мага да кандай жеңилдик бериңиздер да. Туурабы? Азыр мен мына экинчи жолу болуп атат экен, мындай болуп атат. Мына жетекчи айтты, ошол мыйзамдан карап, кайрадан мурдагы мыйзамсыз болгонуна байланыштуу эми кайрадан карап бергиле деп атат. Эми азыр ошого жеңилдик барбы? 2,5 ай болду да сага барганыма. Жок, азыр ошол анан кийин мен айткам, сен айтып атпайсыңбы? Эгерде штраф салып койсок деле болот. Штрафты эми мындай жасын айткандачы. Атак биз президентти мен сага айттым. Бизге кандай жардам берди да? Мыйзам искетип аткан ишти колдогула деген бир дагы жерде жазуу жок. Ошону айтып атабыз, бизден жардам ушул болсун. Штраф айыппуларды салдырбайлы деп атабыз, туурабы? Азыр мунуга чейинки силердин иштеп аткан ишиңерге, мына салыгыңарга башканын бүт бардыгына айыппулдар ол чөйтө салыныш керек бул мамлекет нерсе. Себеби силер мыйзамсыз иш алып барып атасыз. Ошонун бүт бардыгын токтотолу деп атабыз. Мейли. Буга чейинкинин бардыгына көз демени тиги айыппулдарды салдырбайлыктары силерге жардам ушул болсун. Документтерин мыйзамдаштырып бүтүрүп. Мыйзамдаштырып бүтүргөндөн кийин ишке киресиңер. Эч ким эч кандай тоскоолдук кылып башка кылбайт. Эгерде мыйзамды бүтүрө албасаңар, анда ишке кирбейт ишкара. Болгон ушул. Биздин дагы бул документацияларыбызга талаптарын болгон кадырда азаматтар Тем аз убакыт бул өзүңөрдөн көз карап. Бул өзүңөрдөн көз карап. Бала десе 2 күндө бүтүрүп келиңер. Министрликтин көз геология бардыгын алып келип өткөзүп койгула, мына комиссиянын эмесин түзүп коюш. Бүгүн тактап туруп бериңиз. Комиссияда ошол чечимдер болгонбу, болгон эмес. Эгер болгон болсо, комиссиянын чечиминде болуп анан муну көрүп чыкса, биз анда буларды кыйнап атабыз. Ортодо тиги министрликтога бар, башка да. Эгер жана Хасанова деген чечим менен иштеп аткан болсоңор, бул жөнүндө даратканага апарып кое турган кагаз. Хасанованын эч кандай ал жерге укугу дагы жок. Кол коюп эмеге корутунду берип койгон. Ал мамлекеттик органдардын өздөрүнүн тартиби менен белгилеп турган нерсе. Сүйлөштүк анда. Ошо бүгүнкү күндөн баштап ишин көзөмөлгө аласыңар. Архитектура, газ полностью айылып өттү. Иш мындан ары ал жерде жүрбөш керек. Биз электр энергиясынан башкаларынан барып эртең кестирип башка кылып эме кылбайлы. Бири-бирибиз менен мыйзамдуу түрдө түшүнүшөйлү. Ишти токтотосуңар. Өзүңөр эле мыйзамдуу түрдө токтотуп туруп, эме менен бар документин жасап бүтүрүп келесиңер. Эгер да ортодо жок, азыр эми барып иштей берет десеңер, ал жерге барып эми светтерди өчүрүп, башка нерселерди кылганын кереги деле жок да мисалы. Жок, ал жерге кылбайбыз азыр. Эми азыр просто ал боюнча туруп турса дагы просто азыр мына мөөнөт берип атпайсызбы? 15 күн, 20 күн, 30 күн деп атасыз. Ошонун ичинде азыр колду бүтүргөн азыр аракет кылайлы бардыгыбыз биргеликтечи. Мудай болсо булар дагы жардам берсин. Ал жерге жана свети барып башкасы алып бердим. Аны өзүм талагын коюп анан кечки ошол жерде булар деп азыр бүрүп бергенден ошол жерге барып отуруп алат болсо. Мисалы ал жерде башка нерселерди кыла турган толтура иштеп, ал кемчиликтери толтур. Аларды баары кетиш керек, башка кылыш керек. Алардын полностью ишти аташ керек. Азыр полун токтоп турат. Азыр мисалы свет өчүрсө башка нерсени кылат. Жок, азыр ал боюнча эми сиздер сунанып береткен просто светти өчүрбөйлү, башка ошол сварка башка иштерди кыла берсин. Баягы жетишпеген нерселерди азыр толуктап келип атабыз. Ошолор толуктап кылай элек.
Калган документацияларды ошо бир айдын ичинде толук бүтүргөнгө аракет кылабыз. Кече мына биз барып көргөндө дагы бардыгыбыз таап көрдүбүз. Техникалык эрежелер сакталыш керек, туурабы? Жумушчулар жүрөт, баягынын үстүндө эле тиги эмеде спокойно, эч кандай формасы жок, эч нерсеси жок, техникалык эч нерсе сакталган эмес. Эгерде Кудай сактасын, эртең ошол жерден бир адам түшүп кетип, каза болуп, бир нерсе боло турган болсо, маселе кимге такалат? Ошол адамдын туугандары эртең айтып чыгат. Ал укмуш адам болчу, мыйзам сактачу, тартиптүү болчу, ыймандуу болчу, мамлекеттик органдар эч ким көзөмөлгө алган эмес деген архитектура гасман силерге деп туруп булардын үстүнө жооп беребиз. Жооп бере турган прямой орган ушулар каалайбы каалабайбы? Силер өзүңөргө жооп берет, ишкергеччү. Азаптын эмне кереги бар? Азыр ошентип бир нерсе болуп кеткенде Кудай сактасын. Биз ошон үчүн айтып атабыз, ишти токтотуш керек. Иш токтойт, ошол күндөн баштап мына документтерди бүтүргүлө эч ким препятствие кылып тиги бугулуп созуп башка кылбайт. Эгер ошондой маселе боло турган болсо, прямой мына эшик ачык кайрылуу. Ага чейин ар бир мамлекеттик орган мына айыл өкмөттөн баштап бүт бардык өзүнө тиешелүү эмелердин бүт бардыгын жасап, убактысында бүтүрүп берген милдетин мына алып атышат. Биз ошон үчүн бардыгына көз жумалы деп атам. Мейли өткөн кеткен айыппулдарыңардын бардыгына көз жумалы. Биз мыйзамдуу түрдө биз ага барбашыбыз керек эле негизи. Айыппулга көз жумуп башка кылалы деген. Ошол жанагы президенттин ишкерликти колдоо деген жарлыгынын негизинде биз ошону моюнга алып атабыз. Айыппул башканы бүт бардыгын токтотолу. Мыйзам түрүндө келе дагы ишин токтотуп туруп, бир айда бүтүрсөңөр бир ай, 10 күндө бүтүрсөңөр 10 күн, 2 айда бүтүрсөңөр 2 ай. Бул силердин өзүңөрдүн көз каранды. Канчалык эрте бүтүргүлө ошончолук ишиңер башталат. Ага чейин бүт мамилени мыйзам негизинде ишти токтотобуз. Түшүндүңүздөр, ар бириңер барып өзүңөр эме кыласыздар. Комиссиянын чечимин бүгүн 1-2 сааттын ичинде алып билинет. Комиссиянын чечими жок болгон болсо анда көбөлүктү полностью аннулировать этилип эле бул көбөлүк дыргытыш керек комиссиянын чечими үчүн. Анда эч кандай күбөлүк дагы жок бул жерде. Биге берилген эмес. Анда токтом дагы келишим дагы туура эмес. Анда баардыгын башынан башташыбыз керек, туурабы? Райондук комиссияны кайра салабыз. Айыл өкмөт запросту берет. Министерство культура жанагылардан келгенден райондук комиссияга салалы да райондук комиссияда карап берет. Мыйзамдуу болсо мынакей силерге деп туруп күбөлүктү мыйзамдуу чыгарып колуңарга карматалы. Андан кийин бейки процесстер ишке кетебиз. Туурабы? Башка бул жерде мыйзам негизинде алып бара турган эч кандай маселе жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө иш толугу менен ал жерде токтош керек. Эч кандай эме иштер жүрбөйт. Биз кестирбейбиз. Электр энергияга башканын айтып атабыз, кестирбейбиз. Просто бири-бирибиз менен түшүнүүгө келели дагы, силер дагы түшүнүүгө келгиле дагы токтоткула ишти. Эгер мына 1-2 күндүн ичинде кайрадан архитектурада барат, гасыкта барат, мен атайын протоколун тапшырма берем, барып, бүгүн протоколго киргизиңиз, ар бирин барып текшерип, ортодо иштеп кете турган болсо, ишкана кайра иштеп токтобой жаткан болсо, анда толугу менен ишти дагы бүт бардыгын токтотобуз. Ошол айтып коеюн силерге, ал жерде азыр бизде кандай десем, производство жүрбөй атат, ремонтный иш, талаптарды подгонять этип атабыз. Алар дагы токтотуп калса, эртең биздин документибизге дагы кайра эле түздөн түз тоскоолдук болуп калат да. Себеби ал жерде талаптар бар, ошолорду биз подгонять этишибиз керек да. Ал эми хорошо, производство боюнчачы. Ал жерде түзөө иштерине уруксат берилеби? Ал жерге башка азыр бере алабызбы, бере албайбызбы, туурабы? Мыйзам тегинде, мыйзам талаасында өзүбүз колдоо өзүбүз неме кылган жардамыбызды беребиз. Анан кийин кээ бир баягы технический безопасностьтарга ал эч ким жооп бере албайт. Жоопкерчилик болбойт, мага эч ким кепилдик бере албайт. Андай десем, ал жерде капитальный эле строительство болбойт, просто эми ошол площадьтарды тегиздеп, моечный техника киргенге ошол кирип чыккан моечный эмелер, ошого окшогон эмелери бар да. Эртең түздөн түз биз апуйтуга бергенден кийин ошолор бизден сурайт да. Биз ошого чейин ошолорду даярдап алышыбыз керек да. Бул жактан кагазын даярдаганыбыз менен деле ошого заборлору заборлуу жанагылардын бүт бардыгы биринчи технический проекти забор менен бүт бардыгы кармалыш керек. Ошолор кармалып бүт бардыгы бүткөнгө чейин заключенияларды берүүнүн кереги жок. Талапка жооп бере тургандай бүт кармасын, тозсун, баарын ордуна келтирсин, андан кийин гана мамлекеттик деңгээлде бере турган заключенияны комиссиянын чечиминен андан кийин беребиз. Эгерде ошого чейин кармалбай турган башка болгон убакта чечим берип койсоңуздар капа болбоңуздар. Приемка кылганда бүт бардыгын ошол жерде апуйтууларын биз арыз менен кайрылмасы жасай беребиз. 28 күндө макулдашып көп процесстер бар. тиги төлөнбөй турган эмен бардыгын төлөдүк. Бу жерде силерге дагы негизги эме күнөө силерде дагы. Биз салыкты чогулта албай оора болуп атабыз, туурабы? Салыкка чыкпай атабыз, башка болуп атат. Ар кайсы жактан издеп атабыз акчаны. Силер турган эмелерди чогулта албай атасыңар. Бул бир эле иш гана.
бир эле айыл өкмөттүн аймагында. Эгер айыл өкмөттүн аймагында азыр ар бир ишканага Кудай буйрса жетебиз. Ар бир ишканага жете турган болсок, мындай чогулбай аткан акча толтура чыгат. Ошон үчүн салык кызматы көчүктү көтөрүп туруп кыймылдады. Реестриңерде катталып турган бүт эменин токтомдордун баардыгын көтөрүп чыккыла да, бизге чейин болуп тур, бизден кийин болуп тур деген маселе болбош керек. Бүгүн жоопкер силерсиңер. Мойнуңарда турат. Өткөн киши жооп бербейт ага. Бүгүнкү маселеге силер жооп бересиңер. Ошон үчүн бүт акчаларды чогултуп, башка процедуранын баардыгын ишке алгыла дагы жыйынтыгын бергиле эменин. Канча ишкана бар эмеде? Узама силердин айыл өкмөттүн территориясында канча ишкана бар? Салыктан келишимден жана ижара акыларынан түшкөнү билет. Бүт бардыгы токтомдорун башка менен бүгүн средабы, кийинки жуманын ушул 3-чү күнүнө, четверг, кийинки жуманын ушул 5-шемби күнүнө бүт документтер менен салык жер адреси силер үчүн полностью алып келип, канча ишкана, канча салык төлөйт, канча ижара акысын төлөйт, бүт бардыгы. Сүйлөштүкпү? Ondan keyin oturup bir sürü eseplep çıkarız. Kimdeki kaysi жерде ким төлөйт, ким төлөбөйт.